Ири жүк ташуучу унаалар менен алектенген айдоочулар үчүн эл аралык жолдордо жүрүү, чек араларда документтерди текшерүүнү жеңилдетүү менен убакытты үнөмдөөгө багытталган мыйзам долбоору Транспорт жана коммуникация министрлигинин өкүлдөрү 2008-жылы Женевада кол коюлган конвенциянын кошумча протоколунда көрсөтүлгөндөй, эгер долбоор ишке ашса, жүктөрдү автотранспорттук ташуу келишиминин тараптарына электрондук түрдө жол баракчасын түзүүгө юридикалык мүмкүнчүлүк берерин түшүндүрүштү. Ишкерлер үчүн СМРди пайдалануу жүк ташуу процессин уюштурууда документти жүгүртүүнү жөнөкөйлөштүрүү жана тездетүү. Ал эми мамлекеттик органдар үчүн СМРди пайдалануунун артыкчылыктары болуп, берилген маалыматтардын тактыгы, алардын айкындыгы жана киргизилүүчү өзгөртүүлөргө байкоо жүргүзүү мүмкүндүгү эсептелет. Кыргыз Республикасынын конвенциянын кошумча протоколуна кошулуусуна эл аралык автомобилдик жүк ташуучуларга жүк коштомо кагазды электрондук же кагаз түрүндө пайдалануу тандоо мүмкүнчүлүк берилет. Учурда 58 өлкөнүн ичинде 29 мамлекет конвенциянын кошумча протоколуна кошулду деген транспорт министринин орун басары Испания менен Францияда бул ыкма пилоттук долбоор катары ишке кирди дейт. Буга чейин документтери кагаз түрүндө болгон айдоочулар эми электрондук форматта чек ара аймактарында текшерт алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Бирок бул сунушту кубаттаган менен буга чейин башка уюмдар менен да биримдикте болгон өлкөлөр ортосунда да чек араларда көйгөйлөр жаралып жатканын билдирген эл өкүлү Дастан Жумабеков Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы абалды мисал келтирди. Өтө эле мындай оор жагдай болуп калды биздин айдоочуларга. Бирок коңшу мамлекет бизге алардын айтуусу боюнча электрондук шорт фактура жок, ошонун негизинде ушинтип турат деген ой пикирин айтып атат. Анан биз тарап, өкмөт тарап ачык айта албай атат эмне себептен ушундай болуп атканын. Негизги ушул эмне себептен ушундай жагдай көйгөй маселе болуп атат? Бир так айта аласыздарбы? Биз эми так билбейбиз, жана салык жана тинөө экономика деген маселени угуп атабыз, а так аны биз. Туура анда Минтранс жактан эч кандай? Жок, бизде маселе жок. Кесиптешин кубаттаган депутат Марлен Маматалиев кошуна Казакстан менен Кыргызстан көптөгөн уюмдарда бирге чек араларда тоскоолдук жаралбаш үчүн атайын келишимдерге кол коюлган. А бирок бул маселеге келгенде көптөн бери ири жүк ташуучулардын ар кандай документтер талап кылып, чек арада турган көрүнүш болбошу керек болчу дейт. Казакстан азыркы учурда ээптин алкагында такыр текшербеш керек эле. Эмне үчүн текшерип баштады? Кайсы премьер-министр экенин билбейм, бирок ошол премьер-министрдин учурунда ээптин алкагында каралбай турган маселе бул двухсторонний маселе деп чыгарып койгон. Двухсторонкага өткөзүп койгон ушул маселеничи. Эгерде ээптин алкагында болгондо, ээп өзүнүн чечимин чыгарып берген. Россия тарапта айткан, тоспогула, болбойт тосконго деп. Акыңар жок. Граница Кыргызстандын четинен алып келинет. Бул экономический союз. Ошон үчүн текшеримге уруксаты жок эле. Бирок тилекке каршы. Мына бүгүн көрүп атабыз. Ар кандай препондорду коюп атат. Өзүбүзгө тийиштүү министрликтер менен бүгүнкү күндө биздин министрибиз тарабында сүйлөшүүлөр болуп атат да. Жеңилдетүү боюнча бул транспорт жагынан эле эмес, авиация боюнча дагы, темир жол боюнча биз сөзсүз могу талаптар кабыл алынгандан кийин аткарыш керек эл аралык келишимдер. Транспорт министрлиги тараптан маанилүү керектүү делген бир катар мыйзамдар демилгеленип сунушталганы менен элге жакшы жеткирилбегендиктен жашоочулар анын натыйжасын келечегин түшүнбөй калууда. Эгер бул долбоор колдоо тапса, документ иштери кагаз форматтан электрондук ыкмага өтсө кандай үнөмдөөлөр жаралаарын элге да ачык билдиргиле дейт эл өкүлү Эмил Жамгырчиев. СМР айтып атпайсыңарбы, бүгүнкү күндө кагаз түрүндө бирок электронго өтүп атабыз депчи. Ошон экономикалык жактан мындай салыштырма кылып көрдүңүзбү? Жарандарга, мисалы ошол ишкерлерге канчалык деңгээлде пайдасы бар экономикалык жактан, канча каражат үнөмдөлөт деп мындай мыйзам долбоорлорун аябай жакшап келесиңер дагы, бирок элге жакшы жеткире албай атасыңар да. Ошол жагын бир туура түшүндүрүп берип койгулачы, мындай жөнөкөй ишкерлерге, анан жарандарга. Эң негизгиси бул убакыт, анан жана кагазды көтөрүп алып жүрбөйт, машина келгенде баягы электрондук түрдө бат өтөт да, ошо границаларды өткөндө эң негизги мүмкүнчүлүк оңойлотуп эле болуп атат да бул. Дүйнөлүк деңгээлде. Анан тактык жанагы электрондук накладно болгондон ал бүт экономикага тийиштүү деп ойлойм, аны сиз жакшы билесиз. Аталган министрлик болобу же өкмөттүн башка түзүмү айтор жол курууда же ири иштерди жүзөгө ашырууда өкмөттүн өз колунан келе турган маселени деле жеке компанияларга табыштап аларды күтүп отурат деген Дастан Бекешев. Бул жерде бирөөнүн кызыкчылыгы болобу деген бүдөмгө оюн ортого салды. Коррупциялашкан маселе каражатын туура эмес пайдалангандыгы, сапаты талапка жооп бербеген өңдүү бир катар кемчиликтер иш бүткөн соң чубап чыга баштайт. Мындан улам айрым иштерде демилгени жүзөгө ашырууда өкмөт өзү да аткаруусу кажет деген сунушун билдирди. Талкуудан соң мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.